Кызыл Суу Кыргыз автономиялык областынын Улучат шаарчасына кирип келгенде эле Манас ата жана анын 40 чоросунун эстелигин көрүүгө болот. Ар бир чоронун эстелигинин алдында алардын аты жөнү мындай китеп иретинде жазылган. Ал эми Манас атанын алдындагы китеп 2 томдук китеп 2014-жылы окурмандар алдына сунушталган. Ал белгилүү манасчы Жусуп Амайдын вариантында 230 000 сап менен басылып чыгарылган. Кытай жергесинде кыргыз баатырларынын элесин чагылдырган бул айкелдер өткөн жылы тургузулган. Ар бир чоронун келбети эпоста сүрөттөлгөндөгүдөй таасын жасалган. Айкелдерди тургузуу үчүн 1,5 жылга жакын убакыт кеткен. Иш башталарда алгач кыргызстандык адистер чакырылып, алар болжолдуу сүрөттөрүн тартып кетишкен. Ал эми калган эмгектер жергиликтүү скульпторлорго таандык. Манас жана анын чоролорунун айкелин тургузууга 5 миллион юань сарпталган. Каржылоо толугу менен Кытай өкмөтү тарабынан жүргүзүлгөн. Учурда этникалык кыргыздар 40 чоро жөнүндө китеп жазууга ниеттенип жатышат. Манас ата кайда болбосун 40 чоро Манас ата менен бирге болгон. Ошого биз бул жерге 40 чорону аты жөнү менен айкелин анан ар бир батырга бирден китеп жасап чыгарып койдук да балдар көрсүн, эл көрсүн, саякатчылар көрсүн. Ушул Манастай ыйык бир эпос уландуу тарых бою жашасын. Кийинки илимдүүлөргө, изилдөөгө бир жакшынакай бир далил болуп берсин дедик. Ушундай китеп бар да, ичин ачып окуса болот да. 40 чоро жөнүндө бизде мындай аптан көлөмдүү китеп чыга элек. Бирок чыкканга биз аракетин жасайбыз. Бул жерде бир гана Манастын эмес, анын минип жүргөн күлүгү ак кууласынын да эстелиги бар. Ак тулпар тоонун башынан орун алып, бийиктиктин символу катары турат. Ак кууланын жанында эпоста карагашка аргымак, жал куйругу бир учак деп сүрөттөлгөндөй, Каныке эненин аргымагынын статуясы жайгашкан. Ал эми бул китепте улуу эпос жөнүндө Кытай жана латын тилдеринде түшүндүрмө жазылган. Мындагы маалыматтар чет жактан келген туристтер үчүн келтирилген. Эпос байыркы уруу тайпалардын жоокердик заманында жаралган. Бардыкка сыйынуу дорундагы белгилүү мүнөздүү элдик адабият көркөм өнөр таандуу атактуу чыгарма. Эпосто Манас баштаган 8 урпак баатырдын таасирдүү окуялары баяндалган. Ал бир жактан ошо келген саякатчыларга түшүнүк берип, ал эми ушул Улчатта жашаган бардык кыргыздар келип ушуну окуп, ошо кыргыздын Манасы тууралуу аздыр көптүр болсо да түшүнүк алсын деген максатта бул эстелик жерге тургузулган да. Учурда Кытай эл республикасында Манас дастанынан тышкары монголдордун жаңгыр, тибеттиктердин Гиссар эпостары дагы ири деп эсептелинет. Алардын ичинен эң эле көлөмдүүсү Манас. Кытайда кыргыздардын бул ооз-эки чыгармасына өзгөчө маани берилет. Ал мектеп бала-бакчаларда үйрөтүлүп, эпоста атүгүл Кытайдагы эң ири этнос болгон Ханзу элинин жана уйгур улутундагы бөөктөрдү айтышат. Эске сала кетсек, Манас эпосы 2016-жылы Кытай элинин 3 жылдан кийин Бириккен Улуттар уюмунун маданий мурастар тизмесине киргизилген. Кайыр Жайлообекова, Урмат Мамбеталиев, НТС, Кытай эл республикасы.